Москвада 400 мигрантка мыйзамсыз митингге жана мушташтарга катышты деген айып менен Орусияга 40 жылга кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Орусия ИИМнин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын өкүлү Татьяна Дмитриева кабарлады. Москвада мындай иштерге катышкан 400 кишиге карата административдик чара көрүлдү. Алардын Орусияда жүрүүсүнө каршы чечим чыгып, депортацияланышты. Орусиянын эшиги алар үчүн 40 жылга жабылды, деди ал. Анын айтымында Москвада ушул тапта 1 миллион 33 миң мигрант бар. Алардын 82% иштейт. Мигранттардын 31% Өзбекстан, 26% Тажикстан жана 25,4% Кыргызстандан келгендер. Быйыл август айында Москва мэри Сергей Собянин Орусиядан 200 мигрант депортацияланганын, 800-үнө ар түрдүү берене боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да унутпастан басып коюңуздар.